Өкмөт тарабынан интернат балдар үйлөрүнө жылына 500 миллион сом бөлүнөт. Бирок ал сумманын 30% гана мамлекет камкордугундагы балдарга жетет. Бул көрсөткүч алардын толук кандуу өсүшүнө тоскоол болот. Мындай оюн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жашы жет электердин укуктарын коргоо жаатында иштеген Назгүл Турдубекованы кабыл алуу учурунда айтты. Жолугушууда калктын аялуу катмары топтолгон балдар үйлөрүн реформалоо боюнча өстүздөгү жылдын август айында түзүлгөн эксперттик топтун сунуштары жаңырды. Кадимкидей мониторинг кылып чыкканбыз интернаттардын бюджетин. Анын ичинде деген мисалы бир интернатты алсак, анын ичинде 60% толук кандуу бул ошол жерде иштеп аткан сотрудниктердин, мугалимдердин, тарбиячылардын, охранник, пол жууган адамдардын, техничка, корош шыпыргандар, шоферлордун айлыктарына кетет экен. Андан тышкары бир нече пайыз эле балдардын регистролуна кетет экен, 1-2% дары-дармекке кетет экен. Кийим кечегине бир нече пайыз кетет экен. Бул көйгөйдү көзөмөлгө алууну өлкө башчысы колдоп, аймактардагы камкордукка муктаж балдар үчүн атайын кызматтарды түзүү сунушу да киргизилди. Ар бир бала ата-эне, жакын адамдарынын курчоосунда гана чоңоюуга тийиш. Буга байланыштуу интернат, жаңы балдар үйлөрүн курууга мораторий киргизүү керектиги маалымдалды. Турдубекованын айтымында мындай аракет көйгөйдү чечүүгө көмөкчү болот. Ал кошумчалагандай, өлкөдө балдар менен иштеген бир да социалдык кызматкер жок. Ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде, ар бир айылда атайын ушул жакырчылыкта жашаган, же болбосо кандайдыр бир шарттары кыйын үй бүлөдө жашаган балдарга көңүл бурулуш керек. Аны деген алдын алуу иштерди өткөзүүдөн мурда бул социалдык кызматкерлерди киргизмейинче биз кантип алдын алуу иштери өткөзөлөбүз. Жолугушууда өлкөнүн ар кайсы аймактарында жашаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу укугуна да көңүл бурулган. Анын балдар мындай дискриминацияга да учурап калып атат. Себеби деген анын мүмкүнчүлүгү чектелгенсип, аз келгенсип, ал дагы ошол карасындагы интернатка келип, ата-энесиз мындай күнүгө өзүнүн турмушун өткөзгөнгө айласыз болуп атат да. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга көңүл буруш керек. Ушул эгерде ар бир ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугу толук кандуу жер жерлеринде корголгондо, алар эч убакта ушу интернат типиндеги мекемелерге келбейт. Жээнбеков балдардын үй бүлөдө чоңоюу укугун камсыз кылуу маанилүү экендигин билдирген. Анткени татыктуу жаранды өстүрүүдө ата-эненин, жакындардын камкордугу, мээрими абдан чоң ролду ойнорун баса белгиледи. Белгилей кетсек, сунуштарды иштеп чыккан эксперттик топ өкмөт жүргүзүп жаткан интернат мекемелерин оптималдаштыруу боюнча иштерди күчөтүү, ошондой эле үй бүлө институттарынын ролун көтөрүү максатында 3 ай мурда түзүлгөн. Курамына мамлекеттик органдар, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү кирип, жумушчу топтун иликтөөлөрү, сунуштары президенттин кароосуна бүгүн киргизилди. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.